Массалык маалымат каражаттарында азык-түлүктүн баасы бир нече жогорулаганы айтылды. Анын түпкү тамыры эмнеде экенин изилдесек, ал иш бизди Жалал Абад облусу Кочкор Ата шаарына алып келди. Ал жерде Кыргызнефть ачык акционердик коом жайгашкан. Биз баарыбыз билгендей эле, дүйнөлүк финансылык системада муунай доллар жупу аныктоочу ролду ойнойт. Эми доллар түшүнүктүү. Муунайдын орду кандай? Мисалы, сиз жеп жаткан алма же күнүмдүк колдонгон самындын баасы муунайга көз каранды. Элестетиңиз, муунайдын 1 литрине 1 сом кошулса, жогоруда айтылган азык-түлүктөрдүн баасы 3-4 сомго кымбатташы мүмкүн. Бүгүн нефть тууралуу сөз кылабыз, биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы достор. Мен ушундай нефть өндүрүш жайда биринчи жолу өз көзүм менен көрүп, ушул жерде мындай суктанып турам. Анткени биздин мамлекетибизде дагы мындай өзүнчө чакан нефть өндүрүүчү жайлар бар экен. Быйыл айткандай достор, нефть өндүрүүгө 93 жыл болду. Негизи бул нефть айта турган болсок, дүйнө жүзүндө экономикасында эң орду чоң өндүрүштөрдүн бири. Анткени көптөгөн мамлекеттер, мындай өнүккөн мамлекеттерде ушул нефть менен көп нерсени камсыздап турушат. Эми азыркы учурда биздин мамлекетте негизи ушул нефть өндүрүү багыты кандай? Ал эми Кыргызстан боюнча жалпы эл канча нефть колдонот? Биздин азыркы учурдагы нефттердин тазалыгы, бул стратегиялык мындай каражаттардын катарын толуктайт десем болот. Жалпы ушундай. Нефть тууралуу сөз кылабыз достор. Биз менен бирге болуңуздар, алда кызыктуу мүнөттөр күтүп турат. Менин атым Автандил, нефть өндүрүү бөлүмүнүн ага устаты болуп иштейм. Бул скважиналар Майлысуу 4 деген месторождение жайгашкан. Бул жерде биринчи бургулоочулар бизге бургулоп, скважинаны казып беришет. Андан кийин биз качалканы коюп, Бул азыр казып мындай соруп берип атат мына жерде. Биз андан кийин биз мына качалканы коюп, жердин астында примерно 1,5 миң метр ылдый жактан насос коюп, ошол нефтини өндүрүп алып атабыз да. Бул 1,5 миң метр деп атпайсызбы? 1,5 миң метр. Турба салынганбы? Турба салынган. 1,5 метрлик. Бул бургулоочулар колонна чүрөт, диаметри 140-146 ошондой колонна. Анын ичинде биз НКТ деп коебуз, 73-түк. НКТ турба чүрүп, ошол менен НКТнын ичине мына штанга менен насос чүрөбүз, глубинный насос. Насос чүрүп, ошол жерден нефтини өндүрүп алабыз. Могул бир ушул жерден канча нефть чыгат мына бирөөсүндө? Бир скважинадан, бул скважиналардан суусу менен дагы чыгат нефтичи. Таза жалгыз чыкпайт да? Таза нефти чыккандар деле бар, аз да. Суусу менен чыкканда примерно 3,5 тонна суусу менен чыкса, таза нефтиси 1,5-2 тонна нефти өндүрүп алабыз. Бул бир күндө? Бир күндө. Бул жакта турган могул тез күйүүчү зат дейт. Булар эмнелер? Бул скважиналар чыгып, мындай турба менен бул бочкаларга түшөт. Бочкаларга түшөт. Бочкаларда биз ар бир скважинадын канча берип атат, канча суусу бар, канча процент нефтиси бар, канча процент суусу бар, ошону өлчөп, бул жерден анан кийин переработчу УППНге турбопровод менен айдайбыз. Жана кандай казылат? Эмне болот? Ошол скважинаны бургулоочу азыр эмеге алып барам, ошол бургулоогон жерге. Ошол жерде көрсөтөбүз. Нефтин түсү кандай болот деп мен өмүрүмдө көргөн эмесмин да нефти. Аны көрүп коелу азыр. Учурда пайдаланып. Biz ушундай жерден анализ алганга мындай пробоотборник деп коебуз, ушу проба алганга биз ачып турабыз.
Болду, жетет го да. Ол жабы. Яғын ашын ака. Biz analizde ушинтип алабыз да. Жолу жобосу ушундай. Бул бат эле карарып кетти го жалпы же. Өзү кара чыгат. Болду, рахмат. Болду, рахмат дедим го жада шоро куюп аткандай эле. Нефтинин өңү түсүп ушундай болот да. Мына достор, нефтин чыныгы түсөт. Ушунун ичинде бул жерден аз билинбейт. Мындай переработка кылганда суусу болот азыраак. Ошол сууну бөлүп чыгарып, анан биз заводко жөнөтөбүз. Мына ушул нерсе, нефт, көптөгөн мамлекеттердин эң чоң байлыктарынын катарына топтойт. Анан биздин мамлекетте дагы ушул чыгып аткандыгы мени сүйүндүрүп турат. Биринчи жолу көрүп атабыз нефт кандай экенин. Мындай колго кармап мынтип карап көрсөң деле болчудай. Кандай десем, карасак көрдүңүздөр, түшү карагат жана варенье деп коет, орусча айтканда, ошондой эле көрүнөт экен. Жалпы жыты бензиндикиндей эле, бирок бул ичинде чоң баалуулуктар бар дейт. Көп нерсе алса болот. Жалпы ушундай. Бир жерде казып ушундай мээнет кетеби? Ооба, ушундай мээнеттер талап кылат бизде. Ушул жерде бир казчу. Бул жердин проектинде азыр негизи бир глубина казыш үчүн бизде азыр ГТНде проектте берилген 2165. Азыр данное время көрсөтүлүп атканы 1390 болуп калды. Бизде электрический дагы и механический. Электрический дегенин себеби ошол ток менен да иштейт. Анан механический, эгерде свет өчүп калса, биз механический дегенин себеби биздин ошол дизель. Дизельный оңлар бар, аппараттарыбыз бар, өзү бул жерде турат. Ошолар менен ошо токтун жогуна байланыштуу, ошону ишти токтотпош үчүн ошону кыймылдаткычып иштетип турабыз да тетиктерди. Түшүндүм. Бул темирлер ошол ушул жердин астына кирген казган ошол. Бул бурунуй труба деп коет буларды. Диаметри 127, 127 деп коет. Бул ошол менен ар биринин туташтырып, жердин түбүнө ошо менен казат. Бунун баштарында өзүнүн специальный долото болот, өздөрүнүн тетиктери болот. Ошоларды бири-бирине туташтырып, ошол менен основной долото болот, башында жерди кырчысын алып бере турган. Дегенде геологдор жер астын изилдеп, нефт бар экенин аныкташат. Андан кийин атайын техника менен жер кыртышын 800 метрден 3000 метрге чейин терең казып чыгышат. Скважина уур менен бекемделип, насос аркылуу нефт сордурулат. Алгачкы этапта анын ичиндеги суу жана таш калдыктар бөлүнүп чыгат. Кыргызстандагы нефт көлөмү чоң эмес, бирок сапаты жеңил жана жер үстүнө салыштырмалуу жакын терең. Кандай кадыр экенин көрдүңүздөр. Эми бул жердеги газ маселеси. Газ негизи мына нефттер макул мындай казып алынат деп мээнет көп кетет экен. Газдыкы эч нерсеси жок окшойт. Жок, өзүндөр чыгарып бул 552 скважина, газовый скважина. Бул деле ошол нефть чыккандай эле казылат, бургулоочулар казып, бул тереңирээк казылат. Ошол жерден газ өзүнүн давлениясы менен чыгат. Айырмасы насос менен нефтин насос менен сордуруп алсак, бул газ өзү давлениясы менен чыгат. Жайында бир күн ысыкмалда өрт чыгып кете турмаса бул жакта коопсуздук кандай? Коопсуздук биз ушу скважинанын айланасында мындай кургак чөптөрдү калтырбай сүрүп тазалап турабыз. И бул жерде бардыгы герметичный болот. Жабылат. Кыргызнефть издеп кең булагын, нефтинин таптык каймагын деп биз Кочкор атадагы эң чоң футболдук аянтча келдик десем болот. Бул жакы аталышы нефть арена деп аталган экен. Эми чын айтканда керек болсо могул газондун чөптүн үстү дагы табигый чөп. Мындай газон мындай табигый чөптү ареналар бизде аз. Кочкордун сулуулугуна суктанып турабыз. Бул жакта болсо өзүңүз көрүп тургандай эртеңки нефти күнүнүн 93 нефти күнүнүн 93 жылдыгына карата концертке дайындык жүрүп атат. Мана жакшы. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.